Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу замандаштар, алтындордун алтын адамдары. Бүгүн дагы бир ушундай сонун күн болуп атат. Кутурдого келип, Бакыт байке менен маек куруп, сиздерге маалымат берели деп чечтик. Мынакей мына июнь айы да келди. Былтыркы июнь айынын 21-нен баштап улам сайын жерге активный энергиялар түшүп атат. Бул энергиялар бизге көзүбүзгө көрүнбөгөнү менен адам баласынын жашоосуна аябай чоң өзгөрүүлөрдү, ааламдык өзгөрүүлөрдү киргизди. Бүгүн угатсаңыздар керек, 3-жыштык уже жабылды деп атабыз. Адамдарда азыр өзгөчө бир касиеттер ачылып атат адамдарда. Анткени азыр адам баласынын мурунда 2 ДНКсы иштеп аткан болсо, азыр 3-чү, 4-чү ДНКлар дагы ачылды адамдарда. Азыр мына 5-6 ДНК ачылат деп атабыз. Башкача айтканда, адамдар уже бир өзгөчө бир касиеттерге ээ болот буюрса. Анан акыркы кабарларды Бакыт байкеден сурайлы. Июнь айында эмне болор экенин, ушул күнгө чейин эмне, кандай адамдардын жашоосуна кандай өзгөрүүлөр келди, ошолордун баарын Бакыт байкеден сурашайлы. Бакыт байке, саламатсызбы? Саламатчылык. Сизден бүгүн бир сонун жаңылыктарды күтүп атабыз. Кандай өзгөрүүлөр менен келдик ушул убакытка чейин? Эми кандай өзгөрүүлөрдү күтүшүбүз керек? Эмне мына 1 жыл, 21-жылдан бери деп, 21-число июнь деп былтыр ошол күндү көп айтышат да, негизичи. Ошол күндөн баштап аябай энергиялар көп түшүп баштаган депчи. Ошондон бери 1 жылдын ичинде эмне болду негизи эле? Башын өзүң айтып кетпеңби. Ушунчалык энергетикалар түшүп атат деп, ар бир түшкөн энергетиканын өзүнүн кызматы болуп аткандыктан, ар бир түшкөн энергия өзүнүн кызматын аткарып атат. Алардын негизги кызматтары ошол адамзаттын аң сезимин өстүрүү. Канчалык адамзаттын аң сезими бийиктеген сайын, бийикке чыккан сайын, ошол биздин жашоо да өзгөрө баштайт. Ошол жашоого келип аткан өзгөрүүлөрдүн негизинде өзүңөр бүт көп тусуңар, жер-жерлердеги аткылап аткан вулкандар, ураган, шамалдар, жер титирөөлөр, булардын баары ошол жаңы жыштык келиши менен эски жыштыктын кетиши болуп атат да. Ошон үчүн жер эне да кошо жаңы жыштыкка көтөрүлүп аткандыктан, үстүндөгү терс нерселердин баары энергиялар күйүп аткан учуру. Буну биз тазалануу дейбиз. Тазалануудан кийинки келип аткан энергетикалардын баары ошол аруланчы энергетикалар да. Ошонун ичинде биз адамзат, анын ичинде кыргыздар деп коелучу. Бүгүнкү күндө сиз айткандай ошол 3-жыштыкка жабылды деп атасың. Жабылган, жабылбаган анык билбейбиз, бирок 3-төн 4кө өткөнүн биз күбө болуп атабыз. Кандайча кыргыздар өтүп атат. Кыргыздардын өтүп атканы ошол Бакай ата башында турган Манас аталардын баары шашылгыла өткүлө деп аткан нерсеси биздин аң сезимди тез арада бийиктетип, ошол бийик аң сезим менен жашагыла деп атат да. Бийик аң сезимге жашагыла дегенде, бийик аң сезимдин өзүнүн термелүү күчү бул башкача жашоодун, башкача бир жашоодун жыштыгын берет да. Мисалы бүгүнкү бизде айтып аткан 3-жыштыктагы жашоодун энергетикасы же болбосо термелүү толкуну бизди мурунку пендешилик жашоого тартат да. Көрөкат, оокат, уруш, талаш, жетишпегендик, ушулардын баары, жанагы оору, сыркоонун баары 3-жыштыкка кирет да. Ошол 3-жыштыктан азыр биз 4-чүгө чыгып атабыз. 4-чүгө чыкканда бул нерселердин баары азыр жок боло баштады. Кандайча билсеңер болот? Мисалы, ар ким өзүнөн байкаса болот. Мисалы, картайуу токтоду. Азырчы картайуу токтоду. Адамдар жашыруу процессине өтүп баштады. Ошондой эле көп оорулар акырын кетип атат. Себеп дегенде 4-жыштыктын да бул нерсе карама каршылык бар ортосуна чейин. Андан ары жок болот да. Акырындан бул нерсе адамзаттан мындайча алынып ташталып атат да.
Ошон үчүн негизги эле бүгүнкү баарыңар эле байкасаңар керек, бир күн оор, бир күн соо болуп эле адамдар бир күн оорулуп калып атат, бир күн жеңилдеп калып атат, бир күн эле уча тургандай болуп калып атат. Ошол энергетикаларды кабыл алууда ар кандай деңгээлде кабыл алышып атат. Кимдер жакшы кабыл алган болсо, аларга жеңил өтүп атат бул нерсе. Ал эми ким бул нерсени кыйналып атса, мындай бир кандайдыр кабыл албай атса, аларда жашоосу оорлой баштады да. Себеп дегенде мурунку эски жыштыктын жашоосуна бара мүмкүн болбой калат. Ошонун биринчи этаптарынан өтүп атат. Бакытбек эке, жашаруу процесси башталды. Мен интернеттен укканда картаюу токтоду деп уктум эле да. Жашаруу башталды, баштала элекпи? Жашаруу процесси. Жашаруу процесс картаюудан кийин жашаруу да картаюу токтоп калды деп уктум да. Менин угушумда ошондой да. Картаюу процесси токтоп калды депчи. Жашаруу процесси башталды дегенди уга элем. Жашаруу процесси эми азыркы адамдардын аң сезиминен көп нерсеси чечилет да. Эгер адам аң сезими ошо келип аткан энергетикаларды таанып, өзүнө киргизип, сиңирип, мындайча өзүндө реализовать эте алса, ошол жыштыктардын баарын, бул жашаруу процесси өтө тез болот. Жок, буну баягы этибар албай, жөн койсо, бул баягы кетишный уровеньде баары бир өтүп атат, бирок кечирээк болот да. Ошон үчүн жашаруу процесси азыр элде болуп баштады. Болуп баштады. Ошондо кимдер биринчи жашарат? Жок, баягы кандай десем, плюста жүргөн адамдар биринчи жашарып баштайбы же элдер массово эле жашарып баштайбы дейм да. Массово болбойт го, себеп дегенде бизди баарыбызды ошондой бир көзөмөлгө алып турган энергетикаларда, ар кимдин энергетикасы ар башка да. Бирөөдүкү грубой, бирөөдүкү жумшак, бирөөдүкү ушунчалык мээримге толо. Ошого жараша бул баягы келип аткан энергетика ушунчалык жумшак, анан мээримдик болгондуктан ким ошондойго жакын болсо, ким ошондой энергетиканы өзүнө бөлүп чыгарып атса, аларга жакын да. Ким сүйүү, мээрим абалында жүрсө, ошолор биринчи жашара турбайбы, Мына ошондой эле десе, анан калган адамдарга деле мындай кылса болот. Азыр бүгүнкү күндө ичип аткан суубуз, жутуп аткан абабыздын баары мындай бир нур кубатка толуп калды да. Ошонун ичинде эле жашартуучу, айыктыруучу, дарылоочу касиеттердин баары толуп калды. Адамдар ошону бир мындай айтканда осознанно билип ичсе да, кармап, суу менен сүйлөшүп, өзүн айыктырыш үчүн өзүндөгү клеткалар менен сүйлөшүп, ошондой учурга келип калдык да. Эгер ошону баары жазай баштаса, адамдарда бат нерсе өзгөрүү болот да. Жана сиз айтып аткандай ДНКларда бүгүнкү күндө өзгөрүп атат да. ДНК канчалык өзгөргөн сайын биз да ошончо өзгөрүп атабыз. Сиз билесиз билбейсизби, жанагы Канекейнен Тайторун чапкан. Ошондо 643 атты чыгат. Саны боюнча санап келсеңиз 13 атта. Буну баягы элим аман эсен өтөр бекен дегенде чоң төлгө менен чапкан да. 13 санынан бүгүнгө чейин баардык эл коркот да мындайчачы. 13 санын ошону Канекейде билгенде 12 биз баягы бүтүндөн кийин бул 13 жаңы доордун эшиги ачыларын билишкен да. Ошон үчүн Канекейне ошону төлгө кылып чаап, эмени 643 атты чапкан да. Сон. Бакытбек, мына түшкөн энергиялар азыр адамдардын аң сезимин ачып атабы же адамдарда жанагы ДНКлар ачылып баштаганга адамдар өзгөрүп атабы өзү дегенче? Буга чейинки мисалы биздин ДНКлардан эки эле жиптеши же эки эле мунакча иштеген да. Ошол калган мунакчалардын ишке кирүүсү менен биздин да аң сезимибиз баягы бир кырлуу эмес, бир сырлуу эмес, миң сырлуу жашоого жетип атат да. Мисалы Кудайды бүгүн бир Кудайды эле таанып койсок, бүгүн Кудайды биз табияттан көрөбүз, Кудайды биз өзүбүздөн көрөбүз, Кудайды баардык жактан тааныйбыз да. Ошондуктан адамдардын аң сезими канчалык ошол ДНКлары өзгөрүп ишке кирген сайын, жаңы ДНКлар адамдардын аң сезими да бат ошого өзгөрүп атат да. Чоң өзгөрүүлөр болуп атат да. Бул 4-үнчү жыштыктын кириши менен болуп атабы бул өзгөрүү эми? Сөзсүз. Могу 4-үнчү жыштык эми кирди да бизге.
мисалы кече 4-жыштыкка кыргыздар кантип өткүзүп атат дегенде көбүнчө кыргыздардын ата тектери кайра урпактардын генине кирип атат да урпактар аркылуу бийикке өтүп атат да жаңы доргочу себептен урпактары бияктан баягы живой денеси менен өтүп атат да ошого ата тектер кошо кирип өтүп атат да жогору жака жогорку жыштарга эми жогорку жыштыктын да ушул айтылышы боюнча биринчи тепкичтерин басып атабыз да мисалы орто ченине барып калгандан кийин 4-жыштык өзү бизди 5-жыштыкка даярдоо курсу да дайындап анан 5-жыштыкка өткөзөт да 5-жыштыкка биз бул жаш менен өтпөйбүз 5-жыштыкка биз оору менен өтпөйбүз ошол үчүн биздеги 4-жыштын ортосунда ааламдын күчтөрүнүн жерге бизге жетүүгө мүмкүнчүлүгү болот да эмесе бизге кириш үчүн аларга скафандр кийиш керек да биз сууга түшө албаган сыяктуучу ошон үчүн алар ушул 4-түн ортосунан бизге жолугат адамдарга жолуккандан кийин алардын өзүн жаңы технологияга салат адамдардын жашын кайра 35ке жашатат дейт бүт акем мүчөлөрүн баарын толтурат дейт иши кылып ушунчалык сулуу болуп ааламдагыдай аалам сулуу дегенде биз сного кийип жүргөндөрдүн баары маска деп аталат экен то есть ылайыкташтырылып бул жерге биз кийген кийимдер да ошон үчүн бул кийимдерден биз башка бир түздөргө башка бир өңдөргө өтөбүз Бакытбек, мен ошону түшүнбөй калдым. Ата тектер биз аркылуу өтүп атабы же биз ата тектер бизди алып өтүшүп атабы? Азырынча эң улуу ата тектер мисалы манас аталар деп коебуз же улуулар ушул жолдо арулангандардын баары өтүп алды да 4-төчү. Ал эми калган ата тектердин баары биз аркылуу өтүп атат да биздин көрүүбүз боюнча бул. Көрүп сезүүбүз боюнчачы мисалы агарып калган ушул жолдогулардын көбүнүн ата тектерин көрсөтүп атат ошол адамдын жан дүйнөсүнө кирип ошол урпагынын ошол жакта кеңеш кылып ошонун энергетикасы менен жогорулашып атат да То есть алар жогорулашып атат өздөрүнүн вибрациясын ошон үчүн баягы ушундай шашылыш болуп атат баягы биз өткөндө айтып кетпедикпи ошол жерде ордодогу көрүнүштө көптөгөн ата тектер шашып калды дегенде бул адамдагы баягы каргыш нерседен өтпөй калат экен да ошон үчүн баягы кыргызда чоң ырымдар бар да баягы каргышты жоюу ошону аткарганга урпактарды да жардам бергенге ошо ата тектер шашып калды да то есть анткени ошол эле жерде ата тектердин да күнөөлөрү бар да сон могу Кыргызстанда болуп аткан кырсыктарды азыр сел каптап атат, кар жаап атат калыңдап. Ушуга окшогон кырсык табигатта болуп аткан кырсыктардын бардыгы бул дагы тазаланууга киреби? Кандай болуп атат? Же бул азыркы күндө климаттын өзгөрүүсү болуп атабы, же болбосо бул жердеги тазалануу болуп атабы деңизи? Негизги нерсе бүт аалам жер кыртышына алдын үстүнө чейин өзгөрүлүп аткан учурда. Алдыктан азыркы сөз менен айтканда жарайт же жарабай турган энергиялар бар да. Ошон үчүн биздин жер эне канчалык өзүнүн жыштыгына толгон сайын өзүндөгү жарабаган нерсени сыртка бүркүп атат да. Ошон үчүн бул дүйнө жүзүндө бул климат тазаланып атат, анын үстүнө бир климатка баардыгы өтөт да. Мисалы бизде шабдал өссө, Сибирде да шабдал өсөт да. Арабия чөлдө да азыр баары айланып баштады, баары өздөрү жөнөтүп аткан видеолордон. Ушундай суу пайда болду, бизде көгөрүп атат, мындай болуп атат деп. Себептен бүт жерде климат бирдей болот. Ошон үчүн баардык жерде өзгөрүп жүрүп атат. Чөлдө да жүрүп атат, суук жерде да жүрүп атат, бизге окшогон мындай ортолук жерде да, Сибирде да, бүт жерде одинаковый климат болуп атат да. Турцияда да катуу кар жаады го быйыл кышта. Ошол тазалаш керек. Эми ушул нерсе ушу 4-жыштык учурунда болобу? 5-ке даярданып атканда кезибиз да бул азыр, ушундай нерселер менен. 5-те эчтеке болбойт. Ошого даярдык мунун баардыгы. Ошого баардыгы эскиден куртулуп атат. Жаңыны кабыл алып атат да. Ошон үчүн биздин аң сезимдерде мисалы чоңдорубуз барбы, же ар бир дагы YouTube'дан көрүп аткан адамдардын аң сезими буга жетиш керек да, эмне болуп атканын сезип билиш керек да. Себеп дегенде эскичилик энергетика бүгүн иштебейт. Жаңылыктан жаңы нерсенин энергетикасы бул сүйүү, мээримдүү болуш керек да. Адам качан сүйүү, мээримдүү болгондо ошо келип аткан энергетикаларга шайкеш келет да. Эгер ошого адамдар канчалык көп адам ошого ошондой энергетикага
өздөрүнөн бөлүп чыгара баштаса сүйүү менен дейчи, анда айтылуу алтындор бат болот да. Жок, мынча создуктура берсек, ортодо иргөөлөр бар. Жарай, жарабайткан биз да түшүп келип калабыз. Негизи кыргыз эл жеңил желпи өтөт, кыргыз эли аябай бийикте жашайт дейт го Бактыбек эке. Канча бийикте жашасак деле биз деле адамзат катары ошол эле жыштыкта келе атпайлыбы? Эгерде биз башка жыштыкта болсок анда билбекпиз да, мына биз башка жыштыкта туруп атабыз депчи. Жок, турган жокпуз да. Эгерде биз 4кө өтүп кеткен эле, 4түн ортосуна келди, элибизде бир да оору болбогон эмес. Элибизде эч кандай ноонда бир кыйналуу болбогон эмес да. Ошон үчүн биз деле ошол адамзаттар катары эле бирге кетип баратабыз. Болгону биз баягы жолубуз кичине өзөгүбүз нурга жакыныраакпы. Ата тектер биз менен түздөн түз урпактар менен иштешип аткандыктан бул нерсе бат болуп атат да, баягы башка жак кайра келип бизге кире албай атпайбы? Мисалы башка цивилизациянын энергетикаларчы көбүнчөчү. Бул ата тектер биздин өз каныбызда эле да. Булар бизге бат сиңип кетип атат, бат энергетика берип атат, бат өйдө өстүрүп атат да. Бактыбек эке, интернетте айтып атышат го, башка цивилизациянын өкүлдөрү уже эл кебетесин кийип аралашып атат бизге депчи. Ошондой башка айла жок болуп калды да. Ошондуктан ошо адам түрүнө азыр даярданып атканды уккам. Адам кейпин кийип, ошо адамдай болуп келип сүйлөп, адамдай түшүнүк берип, ошондойго элдин арасына кирип ойготпосо кеч болуп атат да. Ошого да макул болуп, алам ошого да дайындалып атат да. Эми өзүң ойлосоң, сени алып барып көлгө ыргытып берген сыяктуу да, сен көлгө чөкүп кетесиң да. Ошол сыяктуу ошол жыштыкка кириш үчүн биз скафандр кийгенде эле алар да ушундай даярдыкта биздин жыштыкка ушу кандайдыр шайкеш келиш үчүн ошол даярдыктардан өтүп атат да. Анан кирип атса кирип калды болуш керек эми чечимге. Ансы деле адамзаттын өзү жартысынан көп эле адам эмес да, ар бир цивилизациядан келип бул жактан бир сыноодон өтүп аткан, мектеп школдон өсүп аткан жандар да. Баарынын эле аракети алардын деле башка цивилизацияларда өзүнүн жерде урпактарын аман эсен алып өтүү. Алар деле ошол максат менен келатыптыр да, анда элди өткөзүп кетиш керек алар. Аларды интересно айырмалай алабызбы көрсөк? Жалпы элди же айырмаланбайбы? Айырмаланса керек го дейм, ал үчүн жан дүйнө ошону сезиш керек да. Мисалы, сиз бир жакшы адамдын жанына отуруп калсаңыз, жан дүйнөгө жыраарын сезесизби? Өзүнчө эле бир андай кубаныч пайда болот да, себептен ошол кишинин аурасы ошол энергетиканы кармап турат да. Эми ошол өзүңүз ойлосоң, жогору жактан келген кишинин аурасы кандай болот адамдычы? Анан ошо жанына барганда же сүйлөшкөндө биз сөзсүз аны сезе алабыз да. Вибрациясын сезесиз. Ошол үчүн ого келгиле баарыбыз оңолойлу, баарыбыз сүйүү көтөрүлүп, баарыбыз ойгонолу дегенде кээде ушул эле бир уч кыргыз эл бириге калып эле ушул нерсени баягы адатка айлантып эле баары агарып кетсе, мен ойлойт элем, жашоо бир күндө оңолуп кетмек. Эми ошону кантип жалпы элди алып өтүшүбүз керек, агартышыбыз керек Бактыбек эке? Эмне кылыш керек? Бул өтө турганыбыз анык болгондон кийин, ага өтө турган даярдыгыбыз ушул аң сезим болгондуктан адамдарга ушул түшүнүк, аң сезими аябай сиңиш керек да. Адамдар ошо алган түшүнүк менен өздөрүнө башташ керек. Мисалы ошол эле медитация, ошол эле тунуу, ошондой эле байланыштардын баары өзүнө энергетика тарткан күчтөр да. Мисалы адам деле ошол өзүнүн медитация учурунда өзүнүн жан дүйнөсүнө кирет да. Жан дүйнөгө кирген учурда бул алам менен байланыш болот да, аламдын энергетикасын адам жан дүйнөсүнө тарта баштайт. Жан ички дүйнөдөн баары сырткы дүйнө өзгөрөт дегенде, ошону тартканда адамдын ички дүйнөсү өзгөргөндө ал сырткы дүйнөсүнө өзүнүн таасирин бере баштайт да. Эгер ушундай кылып жалпы ушуга өтүп кете турган болсок, деги эле жашоо окумуш болуп кетмек. Буюрса, Бактыбек эке, эми мындай болуп атпайбы? Көпчүлүк элдин арасында баягы ишенбестиктер аябай көп болуп атат да. Эми алтын ордасынын жомак айткандай эле болуп атабыз да. Анан ошол адамдардын аң сезимине бүгүнкү түшүп аткан энергия, анан алардын деле ДНКлары 4-5 ДНКлары эле ачылып атса керек да. Сөзсүз. Ошо да анан кийин ошондо кандай болуп атат? Ошо ишенбеген адамдарда. Эми алар канчалык ишенбеген күндө деле ошо колдон келишинче алардын ошо ДНКсына кирген
салынган иштей баштаган энергетика иштей баштайт да. То есть касиеттер сверхспособность Алар да ашып билип атат да. билбей ошо сүйлөй баштайт, ойгоно баштайт, өздөрү ошол жакта бир жаны ошол жака тарта баштайт. Ыктапчы. Ошентип чоң бир өзгөрүү ойгонуу башталып кетет. Анан таза эле өзгөрбөгөндөр болот дейт. Анан таза эле өзгөргөндөр айла жок да. Алар бул жаштыкка жашашка мүмкүн болбой калат да. Адамды баягы же билим өзгөртөт, же кризис өзгөртөт деп коет го. Ишенбегендер суроону кризис аркылуу эле өзгөрөт экен да анда, Сөзсүз эскеришет. Азыркы эле ушул ордого келе аткан адамдарды карап турсаңыз, ушунчалык таң каласың, ушунчалык өзгөрүүлөр бар арасында. Өздөрү билбесе деле сүйлөп аткан сөздөрүндө алардын өзгөрүп атканын сезип турасың да. Мурункудай сөздөр жок да, баары ушундай бир кандайдыр бир мээрим чачкан сөздөр, мээримди сүйлөгөн сөздөр. Же билгенки иши андай сөздөр көрүлө элекпиз да, мындай. Ошол жака кирип кетмей дегендерчи, алар жоголуп баратат өзүнөн өзүчү. Баары эле бири-бирине дос, бири-бирине тууган, бири-бирине ушундай жакшы болуп баратат. Ушундай каптайт го баарын элди. Сон. Эми мынагу 3-чү жыштыктын инерциясы качанга чейин болор болду экен? Дөңгөлөк катуу дөңгөлөнүп алгандачы. Канчага чейин барат анын инерциясы көп. Биз деле канча миң жылдан бери келе аткан бул инерция да жашоодун өткөн чактын инерциясы. Бул качанга чейин тоголонуп барат, буну баары адамдын аң сезиминен чечилет да. Бирок ошо уже энергиясы жок да, 3-чү жыштыктын энергиясы. Ага бирөө ушул суроону берип атат да, ошо келгендердечи. Алтын доор дейсиңер. Алтын доор дей качан келди депчи. Анан мен күлдүм да, сен ушул суроодон көрө алтын доор келди деп алтын доор менен бүгүн жашасаң, мен жашасам, ал жашаса, тиги жашаса, бир күнү алтын доор келет десем. Бул чындык да. Сон жооп. Сон. Бактбеке, азыр жанагы бизнесте дагы көп бизнестер токтоп атпайбы? Начарлап атат дегендейчи. Негизи алтын доорго ылайык кайсы бизнес? Кайсы бизнести кылсак болот деген? Алтын доор деген сөздүн мааниси баардык нерсе жандууга айланат деген сөз да. Ошо бизнесиң деле, акчаң деле, товарың деле, адам өзү деле, кийип жүргөн кийими деле баары жандууга айланат деген сөз. Значит, сиз жандуулар менен сүйлөшө алсаңыз, жандууга кандай жакшы мамиле кыла алсаңыз, бул сиздин бизнесиңизде эчтекеси токтобойт. Ошол эле мисалы товар чыгарып атканда товарын сүйө алса, товарынан мээрим төгө алса, анан ошол төгүп аткан мээрим аркылуу элге, жерге ушундай бир мээрим тартуулай алса, алардын иши сөз чыла баштайт. Биринчиден. Экинчиден бул жаңы доор, алтын доордун немеси баары адам тең болуш керек да. Мен кыйын, сен кыйын деген әрде жок да. Лидерлер деген жок болуп калабы? Әрде лидерлер жок, баары тең да, баары тең да. Ошон үчүн деги эле бул илимдеби дегенде баардыгын ким утат дегенде берешен адам утат деп коет да. Берешендик адамды дайыма ошол канча берсе андан көп нерсе алып турат да. Бирок адамдар буну байкалбайт да, адамдар баягы бердим эле кокуй, бербей койдум деген ойлор менен кайра өздөрүнө ачылып турган эшиктерди жаап салат да. Ошон үчүн алтын доордо бул мен ойлойм бир да тамсыз же бир да кыйналган адам болбойт да. Мисалы баардыгы бири-бирине жардам бергенге шашат. Ушундай адамдын жүрөгү Кудай болуп атса, Кудай баарына тегиз карайт да. Ошондой бир касиет, ошондой бир энергетика орнуп атса адамдарда жанагындай касиеттер болбойт да, баягы. Терс мүнөздүү касиеттер болбойт. Баары жакшылык кылсам деген гана үстүндө болуп калышат. Эми жаман касиетторлор, жаман сапаторлор өтпөйт деп атпайсызбы? Эми баарын айта албайм. Жаман сапаттар түздөлөт да, баягы айтат го. Жок, негизи түздөлүп өтөбүз да. Жашоодо канчалык түз дегениң менен бурулуштар көп болот депчи. Эми ошону ар кандай жолу бар, мындай бурулабыз, тигиндей бурулабыз, өйдө сайы бар. Анан баары түздөлө баштайбыз. Сон. Түздөлүп өтөбүз анан. Буюрса. Сон. Алтын доордо жолуксак, ошол жакта маяк алсаң. Алтын доорго чейин бара берели. Бактбеке, эми алтын доор өзү мындай да. Ошо угуп аткандар мындай ойлоп туруш керек. Будан калп айтпасам 17 жыл мурун да. Ушундай байланыш болуп атат да.
Анан 37 тилек жаз деп, анан тилектер жаздым да 37-че. Тилек, максат, үмүт баары бирдей экен, бирок кандайдыр бир булардын ортосунда айырмалар бар экен да. Ошол жерде 37 суроонун ичине алтын доор келет деп жазып койгон да. Ошондо кайра жооп болот да. Sen келет десең алтын доорго күтүү режимде качан сага келмегиле депчи. Sen алтын доордо жашап атырмын деп ошол ниет менен ошондой энергетиканы жарасаң, сен үчүн алтын доор деп койгон да. Чындыгында ошол прав экен да. Мисалы биз бүгүн алтын доор качан келет, тиякты минут атат деген сөзгө алдырган сайын биз аны күтүү режиминде үчтөн алыстатып турабыз да. Жок, мына алтын доор деп жүрөгүн кубанып өзүн ошол окууга ылайыкташса, адамга ал алтын доор башталып коет. Келбей тура берет деп коелучу башта. Башталып коет да. Супер, күтүү режимде турат экен да. Эми алтын доордон башка бардык нерсенин ошентип эле энергиясын жаратып берсек жашообузга келе берет да. Например, мен ийгиликтүүмүн, менин ден соолугум сонун, менин үй бүлөм бактылуу, мен бактылуумун, мен жашап атам деп эле энергиясын жаратып берсек келе берет ошонун баарын жашообузга. Кандай кылып жаратасың билбейм, аны сен ички дүйнөңөн айтасыңбы же оозуңа эле айтып коесуң, вот чым деле болот. Эгер адам ошону кааласа, ниет деп коет го кыргызда. Каалоо ниетти ошого койгон болсо, ал жаралат. Каалоо ниетти койбой эле кайталап атырмын деле кайталап эле какой-то бир адамда энергетика чогулат, бирок жанагындай таазирлүү эмес да. Сөздүн күчү кака кетти? Ошо айтам, сөздүн күчү да барбы? Сөздүн күчүн кубаттай турган сенин ички дүйнөңдөгү сөз. Эмоция да? Ал ички дүйнөңөн ал чыкпаса. Биз жанагы элдерге айтып коебуз го. Сүйлөгөндө дагы сөзүңдү аңдап сүйлө. Бардыгы аткарыла берет депчи. Алар жөн эле сүйлөп койсо деле аткарыла берет деп коркутуп атпайсызбы? Жок, коркуткан жок. Жөн эле сүйлөгөн менен ал ошол терс нерсе кайрылып эртеңби бир күнү келет да. Энергетика, бүт энергия, бизде энергия, адам, сөз, ой бар энергетика да. Просто ошол энергетиканы биз кубаттап атабыз, чоңойтуп атабыз. Анан кайра ошол энергетика менен биз жашап атабыз да. Жана карма дегенден баары кайдан келип атат? Ошол биз жазып алган энергетикалар кайра өзүбүздү келип өзүбүзгө тарбия берип атат да. Тарбияланып өзүп атабыз да. Өзүбүз жасаган ишке өзүбүз тарбияланып атабыз. Бир жактан келип калган жок да баары. Сонун Бактыбеке. Сонун маек болду. Дагы эмне айта турган сөзүңүз бар? Эмне кылышыбыз керек, эмнени күтүшүбүз керек ушул июнь айында түшүүчү энергиялардан? Эми ушул угуп аткандар, көрүп аткандардын ар бирөөндө бир тууганы бар. Үй бүлөсү бар, жакындары бар, достору бар. Дегенде ошолорго бир ушунчалык мээрим жок дегенде мээрим чачып жүрүш керек да. Мейли алардын сөзүн укпасын, сөз жетпесин аларга, бирок ошолорго өзүнөн чыккан сүйүү менен эле мээримге бөлөй башташ керек да. Себеп дегенде эртең келип аткан энергетика бул мээрим, сүйүү болгондуктан аларга бир кандай жардам бергенге оңой болот да. Эчтекеде жоктур эле сен алтын дөргөт мындай бол, андай бол дегенде ал энергетиканы биз өзүң айткандай башынан күчтөп, башынан чоңойтуп албасак, дегенде ал пайда боло албайт да. Ошол өзүнүн аурасына топтойбу, ошол өзүнүн күчүнө же ааламга топтойбу, ошондой топтош керек да. Мисалы жакшы адамдын деги эле позитивде жүргөн адамдын өзүнүн аурасы башка адамдардын аурасына караганда чоң болот. Кээ бирлериники бар экен, жалаң ушу эл деген жалаң эл үчүн сүйгөн, эл менен жүргөн адамдардыкы даже ошол бир район центрби же бир Бишкек ошондо каттап калган энергетикалар да бар экен да. Эгер ошондой энергетикалар канчалык көбөйсө, ошончолук улуу нерселер жаралып кетмек, улуу жашоо келип калмак да. Баары эле өзүбүздүн колубузда экен да. Сон Бактыбеке, сизге чексиз мээрим, ыраазычылык, аябай сонун маек болду окшойт, элдерге пайдалуу. Рахмат. Калганын дагы улантабыз.